Айыл чарба министрлигине караштуу органикалык айыл чарба департаменти биопестициддер боюнча глобалдык саммит өткөрдү. Дүйнөдө тренд болуп жаткан органикалык айыл чарба өндүрүшүн жайылтуу жана органикалык пестициддерди пайдаланууну жогорку деңгээлге чыгаруу маалыматын жеткизүү бул иш-чаранын максаты болду. Ошондой эле дүйнөдөгү өндүрүлгөн пестициддерди Кыргызстанга да алып келүү, дүйнөдөгү органикалык айыл чарба өндүрүшүндөгү практикаларды бөлүшүү, аларды Кыргызстандын фермерлерине маалымат катары жеткизүү демилгеси да бар. Бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын анча көп эмес жеринде органикалык продукцияны өндүрүп, биринчиден Кыргызстаныбыздын калкынын ден соолугун камкөрүү, экинчиден Кыргызстанда өндүрүп экспортко чыгарылган айыл чарба продукциясынын кошумча нарк, кошумча баа табуу максатында. Себеби органикалык рынок дүйнөдө абдан өнүгүп атат. Жана ошол органикалык өндүрүлгөн продукция баягы традициялык өндүрүлгөн продукцияга караганда 1-4% жогору баада сатылып жатат. Мына ушул кошумча киреше табууга биздин дыйкандарыбызга шарт түзүлөт. Саммиттин катышуучулары негизинен Индия жана башка мамлекеттердин органикалык өндүрүш боюнча ишкерлери жана адистери. Бүгүнкү күндө Кыргызстанга пестициддерди Индиядан алып келүүгө мүмкүнчүлүк бар. Аракеттер, презентациялар жүргүзүлүүдө. To grace this Global Biopesticide Summit 2023. Кыргызстан органикалык табигый таза азыктарга бай өлкө болгон үчүн биздин биопестициддер аларды сактап, дагы да жакшы болуусуна жардам берет. Мына ушундай эки өлкө ортосундагы айыл чарба кызматташтыгы жүрүп жатканы абдан кубанычтуу. Буюрса, биопестициддер аркылуу айыл чарба азыктарын башка өлкөлөргө экспорттоого алдыда кеңири мүмкүнчүлүк түзүлөт. Organic. Учурда Россиянын 28 миллион гектарына салыштырмалуу бизде 63 миң гектар органикалык аймак бар экен. Бул өтө эле аз. Бирок муну кеңейтүүгө болот жана бул багытта иштеп жатабыз, дейт министр. Ушуга байланыштуу атайын мыйзамда өзгөртүүлөр, стандарттар кабыл алынган. Аймактарда лабораторияларда иштеп жаткандыгын билдирди. Бизде түштүктө лаборатория бар, чүйдө лаборатория бар, скөлдө лаборатория бар. Мына булар ошол айыл чарба өсүмдүктөрдүн зыянкечтери менен жана оорулары менен биологиялык жол менен күрөшүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн лабораторияларда, булар ушул лабораторияларда өндүрүлгөн пестициддерди биз пайдаланып атабыз. Бул багытта көп убакыттан бери тактап айтканда, эгемендүүлүк жылдарынан бери деле ушул жумуш жүрүп келатат. Албетте каржы маселеси, инвестициялар маселеси, стандарттар маселеси, дыйкандарыбыздан ушул багытта билим алуу маселеси, мынулар баардыгы көйгөйлөр түзүп келген. Муну бүгүнкү күндө Айыл чарба министрлиги көптөп аракет кылып жатат. Атайын департамент түзүлгөн, департамент ушул жумуштарды бүгүнкү күндө турмушка ашырып келатат. Айыл чарбасын туруктуу өнүктүрүүгө жана жаратылыш ресурстарын сактоого жетишүү үчүн биопестициддерди иштеп чыгуу жана колдонуу боюнча глобалдык аракеттерди күчөтүү учурдун талабы. Саммитте бир нече багыттагы глобалдык биологиялык миссия жана өнөр жай үчүн мүмкүнчүлүктөр, көйгөйлөр да талкууланды. Клара Кудайбергенова, Кыргызстан, Бишкек.